биздин эмебизге өтүшүбүз керек. Менин GitHub'дагы бир проектим бар, ошол проектке киресиңер. Жок, сиздер эме кыласыздар. Мен проектиме кирбейсиздер, силерге мындай бул жерде уже даяр проект болот. Ошол жерден кирип силерге керек болгон программаларды жүктөйсүңөр. Так. Бул жерде REST деген эме application бар экен. Ошондо анда биз REST деген application түзөбүз. Ушул команданы теребиз. Python manage startup куттуктайм, биздин application түзүлдү. Эми ушул applicationда биз settings.py деген биздин проекттин настройкалары турган файлды өзгөртөбүз. Ошол жерге киргизебиз. Так. Мынакей install tabs деп турат. Ушул жерге биздин эмени киргизебиз. Сактайбыз. Эми биз биздин проектти эме кыла алабыз. Sublime Text деген редакторубузга биздин проектти импорт кылып алабыз. Так. My projects. Бул жерде бизде биринчи биз модельди түзөбүз. Ал үчүн биздин эски проекттин ичиндеги модельдерди карайбыз. Ушуну копия жасайбыз. Так, түзүлдү. Бул жерде timestamp, бул качан биздин пост кошулган үчүн жооп берет. Category болсо категориясы, title болсо бул эмеси биздин посттун тек эмеси аты, текст болсо бул текст жана автор болсо бул ошо ким ушул постту жасады. Бул жерде models деген кийин datetime field деген сөз time менен жасалган поле деп турат. Бул жерде integer field сан деген сөз, title болсо char field бул текст жана автор болсо integer деп турат. Экинчи бул category деген модельдин id category жана name деген эмеси бар, полеси бар. Name деген сөз мисалы категория, кайсы категорияга биздин пост туташат. Мисалы биздин пост эме болушу мүмкүн.